Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Замандаштар, мекендештер, бүгүн 2 октябрь, дүйшөмбү. Андыктан жумуш күнүңүздөр жакшы улансын туугандар. Бүгүн көпчүлүк маалымат каражаттарында мигранттар жөнүндө чоң статьялар чыгыптыр 2 октябрь күнү. Ошолордун бири мисалы Лента.рудагы маалымат менен сиздерди тааныштыра кетели. Мигранттардын келүү саны 50 миңге аз болуптур. Былтыркы жылга салыштырмалуу 50 миң мигрантка аз келиптир. Бул дегени негизи эле мигранттар, Россияда жүргөн мигранттардын санынын азайышыны көпчүлүгү бул проблема катары эсептеп жаткан мезгили. Себеби эгерде мигранттар азайган болсо, демек ошол эле жумушчу орундар бош калат, көптөгөн жумуштар ишсиз калат дегендей. Биздин мекендештердин көпчүлүгү эгерде кеткен болсо, ошол эле оор жумуштар айрыкча аткарылбай көптөгөн кризистерге учурашы мүмкүн экен. Ошол жөнүндө известия жазып чыгыптыр. Россияга келген мигранттардын саны 2023 жылдын 1-жарымында 285 миң адамды түзүптүр. Ал эми былтыры ошол 333 миң адамды түзгөн экен 2022 жылы. Демек 50 миңге жакын адам аз келиптир. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү мигранттардын азайышынын негизги себептери болуп, акыркы айларда, акыркы жайдын айы, күздүн айы сентябрь көптөгөн рейдтер болду. Ошол рейдтерден дагы көпчүлүгү качып кеткендер дагы болду. Көпчүлүгү депортацияда болуп кетти. Себеби ошонун натыйжасында дагы мигранттардын негизги саны азаюуда. Анан эң эле дагы бир чоң себептердин бири өзүңүздөргө белгилүү рублдун курсунун түшүп кетиши. Аналитиктердин билдирүүсүнө караганда, эми негизи рублдун курсу жакынкы арада көтөрүлбөйт дейт. Учурдагы курс 89-88 болуп атыптыр сомго салыштырмалуу. Ошондо 1000 рубльыңыз 880-890 сомду түзөт экен. Ошонун натыйжасында негизи эле алынган айлыктар, мисалы Кыргызстанга жөнөтө турган болсок, мекенге жөнөтө турган болсок, бир кыйла аз болуп атат. Ошол себептен дагы көпчүлүгү жумуштарын токтотуп, мекенге кайткан учурлар көбөйүүдө. Ошондуктан негизи эле туугандар, бул кризисти өзүбүздүн плюска деле иштетип, плюска деле караса болот. Себеби ошол эле учурда эгерде жумуш орундары бошогон болсо, жакшы жумуштарга айлыктарды жакшы сүйлөшүп, алмаштырып кирсеңиздер болот. Бул мүмкүнчүлүктү деле мүмкүнчүлүк катары пайдаланса болот. Айрыкча айта кетчү, мына Москвадагы мекендештер, эгерде кыйын, айлыгы аз жумуштар болсо, демек башка жумуштарды да караганга аракет кылсаңыздар болот туугандар. Себеби канчалык айлык көп болсо, ошончолук өзүңүздүн дагы тезирээк капчыгыңызды толтуруп, мекенге тезирээк кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Андыктан бөтөн жерде аман жүрүңүздөр, айрыкча документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер, экранда номерлер. Аман болуңуздар туугандар.